Кайра бул иш 2020 жылы козголуп атат. Себеби дегенде бул Зөкүр атасы кыздарга кайрадан деген ошондой иштердин уланткандыгына байланыштуу кайра жана психологдордун чыгарган корутундусунан кийин кайра иш козголду да 2020 жылы 4-декабрда иш козголгон. Андан бери деген следовательдер 2 жолу жабышты. Жайыл районунун следовательдери кайра деген Генеральный прокуратурага, ол прокуратурага арызданып атып аштырганбыз. 18-апрелде жаап салып, 17-майда кайра аштырганбыз. Мына ошондон бери эле ушул иш дагы эле созулуп келатат ушул күнгө чейин. Эми ушул жактан чоң үмүтүм бар. Сиздерге абдан деген мындай ишеничим чоң. Эми балдардын ишин ушул балдардын ишин карап, ушу Зөкүрдөн деген эме кутултуп бересиңер го деген ойдомун да. Өткөн көрсөтүүбүздө өзүңүздөр күбө болгондой дал ушул Ырыскүл айым менен Гүлмира аттуу айымды тандап алган элек. Бирок Гүлмира аттуу айымыбыз биздин кызматтан баш тартып, өзүн элге көрсөткүсү келбегендиктен биз ошол эле көрсөтүүбүзгө кайрылган жарандарыбыздын ичинен Жибек апаны тандап алдык. Бул апанын маселеси боюнча, бул өзү Бишкек шаарында жашайт, бирок балдар менен көрүшүү боюнча экен маселе. Мыйзамга ылайык жашы жете элек өспүрүмдөр кайсыл жерде жашаса, ошол жерге кайрылыш керек. Биздин борбордун региондор аралык бөлүмү Ысык Көл областы боюнча Абушинов Расул Манжукович тарабынан Ысык Көл областы боюнча Купешов Сталбек Бекбоевич адвокат дайындалды. Мындан кийинки ишти Ысык Көл областы боюнча адвокат алып барат. Мен кайрылуумдун себеби 2017-жылы 3 кызым тең машина сүзүп кеткен. Ошол самат каза болгон Чоктал айылында. Анан ошо бир кызымдын күйөөсү, күйөө баламдан 4 бала калган. Анан бул аяла соту бүтө элек. Мен болсо жалгыз жашайм. Анан ошо мени алсыз кемпир кылып эметип атат да, улам эле бир адвокат демесек иши бүтпөйт. Тиги бу деп эле 4 жылдан бери сүйрөлүп келатам акыйкат издеп. Жок, жыйынтык жок. Анан эми ошо 4 бала калды кызымдан. Ошо 4 баланы көрүүгө зармын да. Күйөө балам буга чейин аял алгыча келип турчу апа деп. Келип турчу, неберелерди алып кел десем, ооба алып келем деп алып келбей коюп эле өзү жолугуп турчу. Анан кийинки күндөрү эле чалсам телефон иштеп атат, албайт, басып коет. Эмне болду деп эле кийин уксам аял алып алыптыр, 5 балалуу аял алып алыптыр. Анан адвокатта жибердим, бир туугандардан мен барып көрөйүн деп барды. 3 жолу барды. Барса шылтоолоп, ана мына барам, колум бошобой атат. Эми таксовать этет, азыр автовокзалда жүрөт деп кошунам айтты. Окууга жакын 15-inde башталбадыбы окуу. Ошо окууга карата балдарга кийим алам, ошондо жолугам дептир. Анда күттүм, анда да келген жок. Августта барам деди, мында да күттүм, мында келген жок. Майда барам деди, анда да күттүм. Шыгырып, сөздүн кыскасы кызым келбей койду, балдарды көрсөтпөй койду. Мен көрүүгө зармын. Ушу кыздарымдын жытын жыттасам дейм да. Ушу акыйкат издеп, сиздердин ушу эмеңер мага жактай, аябай телевизордон угуп алып атайын басып келдим. Чоңарыктан келдим. Сиздин ишиңиз сөзсүз аягына чыгат. Ал эми ушул эки жараныбыздын мындан аркы иш процессинин негизги көрүнүштөрүн, ошондой эле анын жыйынтыгын сөзсүз сиздер менен бөлүшүп турабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ишти бүгүнкү күндө Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбор жүргүзүүдө. Ширин Бүтөрбек кызы, Кадыр Султаналиев, Акысыз адвокат программасы. Белгилүү бир себептерге байланыштуу каармандарыбыздын каалоосун эске алуу менен алардын жарандык укугун урматтап, биз аты жөнүн толук айтып, бетин толук ачык көрсөтө алган жокпуз. Бирок мен жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылып кетмекчимин. Эгер сиз аты жөнүңүздүн толук айтылышын каалабасаңыз, өзүңүздүн капталыңыздан дагы видеого тартылып көрсөтүлүшүн каалабасаңыз, анда биздин берүүнүн каарманы боло албайсыз. Анткени бул теле долбоор. Анда эмесе биз бүгүн алимент жөнүндө сөз кылабыз деп башында айтып кеттик. Бул багыттагы суроолорго жооп берүү үчүн адвокат Эркингүл Шаршенбекованы мен студияга чакырам. Саламатсызбы?
Биз өткөн берүүбүздө бүгүн алимент жөнүндө сөз кылаарыбызды айтканбыз. Мына ошол бир аптанын ичинде бизге Кыргызстандын баардык аймагынан көптөгөн телекөрүүчүлөрүбүз суроосун узаткан. Анда эмесе мен азыр сөздү Ширинге узатам. Кандай суроолор келип түштү, аны тааныштырып, анан комиссияга дагы узатып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Өзүңүздөр билгендей, биз өткөн чыгарылышыбызда бүгүнкү эфир алимент тууралуу болоорун айткан болчубуз. Ошол күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин ушул алимент маселеси боюнча бир топ суроолор топтолуп калды. Анда уруксат болсо, мен ошол суроолорду комиссияга узатсам. Биз КТРКнын негизги каналынан тышкары Facebook'тагы собачка КТРК KG баракчасы жана YouTube'тагы КТРК каналы аркылуу дагы түз эфирге чыгуудабыз. Ал жактан дагы бизден берүүбүзгө кошулуп, анын алдына комментарий катары өзүңүздөн сурооңузду калтырсаңыз болот. Жазылган суроонун баарын Ширин бизден комиссиянын колуна тапшырат. Эгер сизден сурооңуз бул жактан эфирден окулбай калса дагы сиз кыжалат болбоңуз, сөзсүз сиздин сурооңуз комиссиянын колуна тиет жана каралат. Биздин WhatsApp номерибизге келген көптөгөн суроолор бар. Алардын арасында ушул алиментти бир балага канча сомдон төлөйбүз, 5 балага канча сомдон төлөнөт, иштебесе эмне болот, негизи эле анын акчасы кантип чегерилет деген суроолор абдан көп келип атат. Биз ушул жалпы көптөгөн телекөрүүчүлөрүбүзгө бир эле жооп берип кетели. Негизинен үй бүлө кодексинин 5-бөлүмүнүн 85-беренесине ылайык, ата энеси эгер ажырашып кетсе, анын жашы жете элек баласын бакканга кимдир бирөөсү көмөк көрсөтпөсө, анда сот аркылуу алимент чегерилет. Мына ошол алименттин суммасынын өлчөмү кантип аныкталат? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Албетте, ушул эле сиз айтып кеткен үй бүлөлүк кодексте, Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк кодексинде баса белгиленген. Негизи баягы сотко кандай кайрылат да? Биринчичи жаран. Эгерде ошо балдарга карата буйрук чыгарып берүү жөнүндө арыз менен кайрылса, анда буйрук гана чыгарып коет. Башкача айтканда, эгерде бир эле бала болсо, жашы жете элек, анда бир балага 4/1 бөлүгү болот. Ар бир кирешенин, ар бир булактын 4/1 бөлүгү болуп эсептелинет да. Ал эми 2 же андан жогору балдарга болсо 3/1 бөлүгү болот. Же болбосо, эгер 3 баладан үйдө болсо, анда 2/1 бөлүгү болот да. 2/1 бөлүк деп эми баары эле түшүнөт. Эгерде мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө, мисалы карызкор 10 000 сом айлык алса, 4/1 бөлүгү эми баарыбызга белгилүү болгондой 2,5 000 сом болот да. Мисалы бир балага башкача айтканда 2,5 000 сом. Анан аны дагы эми баягы статистика бөлүмү боюнча, мисалы башкармалыгына берген маалыматка карата айта кетсек, мисалы аны кээ бирлер бар да, иштебеген адамдарчы. Бул тууралуу да албетте өлө көйгөй баягы тууралуу жаралып жүрөт. Иштебеген адамдан биз кантип өндүрөбүз депчи. Мисалы андай маалда, андай учурда баягы минималдык айлык акысынан алып туруп, анан ошого карата кайра, мисалы эгерде ар бир райондо өзүнчө чегерилет да. Ошол эле кайра эле ошо статистика башкармалыгынын маалыматына таяна келишип туруп, сот аткаруучулар эгерде баягы минималдык айлык акысы 8,5 же болбосо 10 000 сом деп белгиленген болсо, башкача эгерде соттун буйругу 4/1 бөлүгү деп турса, кирешенин, ар бир булактын 4/1 бөлүгү болсо, башкача айтканда мындай эсептегенде 2,5 000 сом болуп эсептелинет да. Аны эми сот аткаруучулар ошентип эсептешет. Бул жакта көлдөн жазып жатам деп жазып атат. Саламатсызбы? Мен көлдөн жазып жатам. Жолдошум менен ажырашып кеткем дейт. Менин кызым бар. Биздин ишибиз жогорку сотто дейт. Ал жактан сот аткаруучулардын айтуусу боюнча 52,5% кайненеме,
Анан кызыма 17,5% ошол жолдошунун алган айлыгын Кумтөрдө иштейт экен. Ушундай деп чечим чыгарышыптыр. Ошол мыйзам чегиндеби деп сурап атат. Бул жерде кичине түшүнүксүз болуп атат да, 52,5% кайненеме дейт. Башкача айтканда, баланы жолдошунун апасына экен. Жолдошунун апасына бериш керек экен дагы, 17,5% эмгек маянасынын кызына деген. Бир эле кыз болуп атат, бир эле кыз болсо, эми мындай да, мен жаңы эле айтып атпаймынбы, ошо үй бүлөлүк кодексте баса белгиленгендей 1/4 бөлүгү болот да. Айлык маянасы ошондо канча болсо, мисалычы, ошонун 17 бөлүгү 17 канча проценти деп атасыз? Жо, суроода канча экен? 17,5%. 17,5 жалпы айлыктын ушунча бөлүгү деп бөлүнүп атат да, туурабы? Жалпы айлык. Башкача айтканда, бул менин түшүнүгүм боюнча 1/4 бөлүгүн түзөт да. 17,5%чы? Демек, мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде. Анан эми жогорку сотто кимдин кассациялык даттануусу менен каралып атат экен? Эми жогорку соттун чечимин күтүүгө туура келет го. Бирок 17,5 менин билишиме караганда эми бул 1/4, эгерде бир эле бала боло турган болсо 1/4 бөлүгү деп чыгарылат да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Түз ободобуз. Бизден WhatsApp номерибизге чалбай, экранда жазылып турган телефон номерибизге чалып, түз байланышка чыгып сурооңузду айтсаңыз болот. Анда эмесе мен кезекти соц тармактан келген суроолордон окуу үчүн Ширинге узатам. Кандай суроолор бар? Ооба, бизге азыр КТРКдан тышкары ушул эле КТРКнын YouTube жана Facebook баракчаларында дагы биздей бир топ жарандарыбыз көрүп атат. Анда ошол соц тармактарынын биринен келген суроолорду узатсам. Саламатсыздарбы? Мен жолдошум менен закондуу түрдө 2014-жылы ажырашкам. 2015-жылы алиментке бергем 2 балага. Бирок 2015-жылдан бери ала элекмин. Кайра мени сотко берип, алимент төлөбөөнүн амалында Верховный сотко чейин арызданды. Ушул иш боюнча кандай кеңеш бере аласыздар? Эми эгер суроону мен туура түшүнгөн болсом, эки балага берилген экен алименти. Анан жогорку сотко чейин эми албетте ал жарандык укугу өзүнүнчү. Албетте эгерде макул болбосо, жогорку инстанцияга даттануу менен кайрылууга толук укуктуу. Ошондуктан бул жерде эмне дейт элем, ошо жогорку соттун чечимин күтүү абзел болуп эсептелинет го. Андан кийин эгерде туура эмес же мыйзамсыз чыга турган болсо, анда жаңы ачылган жагдай менен же болбосо башкы прокуратурага ушул чечимдин мыйзамдуулугун текшерүү жөнүндө кайрылса болот да. Бүйөсү берип атат да, эми ушу ким доогердимби? Сиз кошумчалап койсоңуз болот өзүңүз. Жок, мен ушул суроого бул жерде суроо толугу менен болбой калды. Ошо толук суроо болбой атат, ошон үчүн жооп берүү дагы. Күйөө тарабы, күйөөсү даттануу менен кайрылган, туурабы? Ал эми ошол биздин кайрылган жараныбыздын өзүнүн адвокаты бар экен, жок экен, ошол дагы мындай толугу эмес суроо болуп калды. Если адвокаты жок болсо, биз ошол багытта дагы адвокат берүүгө мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биздин борборго кайрылып, ошол суроосу менен толугу менен маалымат, документтер менен келип кайрылса, биз ушул мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын мыйзамынын алкагында адвокат менен камсыз кылып берүүгө даярбыз. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин теле берүүгө жөн гана кеңеш алуу үчүн сурооңузду узатып, же болбосо байланышка чыкпастан мага адвокат керек, ишимди бүтүрө албай жүрөм деп адвокатка муктаж болуп жаткандыгыңызды айтып байланышка чыксаңыз, анда сөзсүз биздин теле берүүнүн аягында эки жараныбыз адвокат менен камсыз болушат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, WhatsApp номерибизге чалбай, экранга номерди берип коесуздарбы, урматтуу биздин пульттагы кызматкерлерибиз? Көрүнбөй атат, элдер билбей атат. Ооба, ошол жактагы биздин шаардык байланыш телефонубузга чалып сурооңузду айтсаңыздар болот. Кийинки суроом, саламатсыздарбы? Менин ажырашканыма 20 жыл болду дейт. 20 жылдан бери алимент алган жокмун. Ошол 20 жылдык алиментти сотко берип өндүрүп алсам болобу деген суроо экен. Негизи 20 жылдан бери эгерде алиментти соттун буйругу менен же башкача айтканда соттун чечими менен чегерилген болсо,
ал карыз болуп эсептелинет да. Сот аткаруучуга кайрылып, канча суммада акча чогулуп карыз болгонун эсептетип туруп, ал тууралуу маалымат кагаз алып, биринчиден соттун чечимин аткарбагандыгы тууралуу кылмыш жоопкерчилигине тартса да болот да. Ал жоопкердичи. Экинчиден, бул деген негизи карыз болуп эсептелиниш керек дагы. Жоопкер бул ушул убакытка чейин эмне үчүн 20 жылдын алиментин төлөбөй келет? Мисалычы, алиментти ошондо ким, жаш балага алып атабы, жашы жете элек балага же өзүнө алып атабы? Мен ушул суроону да мындай тагыраак түшүнбөй атам да. 20 жылдан бери Ажырашып кетип атат, демек баласы үчүн алган. Баласына 20 жылдан бери канча балага алып атат? Мисалы, баланы 18 жашка чейин эле алат да алименттичи. Анан 1 жаштан баштап эсептесек деле 18 жыл болот. Анан эмнеге 20 жыл деп айтып атат? Бул жакта да суроону толук жазбаптыр. Урматтуу теле көрүүчүлөр, аты жөнүңүздөрдү толук жазып, анан суроону так, кыска, түшүнүктүү кылып анан жиберсеңиздер. Саламатсыздарбы? Менин 2 кызым бар, алимент берип жүрдүм дейт. Бирок кыздарымды мага таптакыр көрсөтпөй койду. 3 айдан бери алимент төлөбөй койдум дейт. Мен алимент төлөгөндөн кийин кыздарымды көрүүгө укугум барбы деп сурап жатат. Жооп бере берейинби? 30-80 менен аяктаган абонент. Албетте, бул негизи туура суроо. Жана бул суроого мен мындайча жооп берет элем. Албетте, сиз алимент төлөгөн маалдан баштап, башкача айтканда, кыздын, жашы жете элек кыздын кызыкчылыгын алган күндө дагы ал атасы менен да, апасы менен да толук сүйлөшүп, жолугушуп, көрүшүп, тарбия алганга толук укуктуу да. Бул жерде бир гана атасынын укугу эмес, баланын да укугу бузулуп атат десем да жаңылышпайм да. Түшүнүктүү. Биз байланыштагы теле көрүүчүбүздү кабыл алып, телефондук чалууларга кезек беребиз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Бишкек шаарынын тургуну, мен сурап көрөйүн дегем. Аялыбыз экөөбүз развод болуп кеткенбиз, бирок азыр балдар менде да. Ал болсо Россияда иштеп атат. Анан Россияда иштегенде Россиянын эмеси эме болот да, скажем так, официально иштеп атат, бирок Россиянын эмеси алимент төлөбөйт. Кандай кылып решение кылса болот ошол вопросту? Аялым чет өлкөдө азыр ажырашып кеткен. Суроо түшүнүктүү болдубу? Кичине жакшы угулбай калды. Аялым экөөбүз ажырашып кеткенбиз, 2 бала менде деп атат, Дагы бир жолу кайталап берип коесузбу сурооңузду? Аты жөнүңүздү айтып коесуз. Толук. Аты жөнүңүздү да айтып койсоңуз. Аялы чет өлкөдө экен. Чет өлкөдө деди, ушу жакшы угулбай калды да. Аял чет өлкөдө. Аял чет өлкөдө 2 бала менен алимент алуу боюнча кандай шарттар? Албетте, 2 бала эгерде сиз менен жашай турган болсо, жашы жете элек болсо балдардын, сиз аялыңыз чет өлкөдө, жубайыңыз чет өлкөдө болгон күндө да, балдардын апасы башкача айтканда, чет өлкөдө болгон күндө дагы ал милдети аткарууга толук милдеттүү да. Балдар, сиз мисалы сотко доо арыз менен, же болбосо арыз менен, сот буйругун чыгарып берүү жөнүндө арыз менен кайрылып туруп, алиментти берген күндөн баштап өндүрөт. Негизичи Жарандык процессуалдык кодекстин талаптарына алайык. Ошон үчүн эрте күндү кеч кылбай кайрылып арыз менен алиментти өндүрүп чегертип койсоңуз, анан ал чет мамлекетте дайыма эле жүрө бербейт да, бир күнү болбосун бир күнү келет дагы. Эгерде сот аткаруучулар жубайыңыздын балдардын апасына мисалы момча акча карыз деп эсептеп, карызды эсептеп туруп чек арага атайын бир чектөө кое турган болсо, келип Кыргызстанга кирип аткан күндөн баштап ал мисалы эсепке алынат да, кармалат дагы. Сот чечимин аткарбагандыгы тууралуу жана да жогоруда айтып кеттим, кылмыш жоопкерчилигине тартса болот. Жана андан башка дагы эгерде ошентип эле балдардын апасы өзүнүн милдетин аткаруудан баш тартып качып жүрө турган болсо, жоопкерчиликтен кача турган болсо, анда аны апалык укугунан, башкача айтканда ата энелик укуктан да ажыратып койгого сиздин толук укугуңуз болот да. Ошондуктан кээ бир баягы азыркы мезгилде бир актуалдуу да, мен деген намызым бар, мен эркек киши болуп туруп кантип аял кишиден алимент алам деген да көптөгөн суроолор түшөт. Ошондуктан бул кийинки балдардын келечегине, эгерде чын эле апасы чет өлкөдө жүрүп кала турган болсо, чет өлкөдө жүрүп, ошо боюнча балдар менен иш албай калып, кийин балдар паспорт ала турган болсо, же болбосо башка да бир кандайдыр бир укуктарын көрсөтө турган болгондо, балдардын да укуктары чектелип калат. Ошондуктан сизди ата катары балдардын укугун коргоп, сотко кайрылып коюңузду мен багыт берет элем да. Ушул жерде кошумчалап койсок болобу? Эме жөнүндө дагы кыскача айтып койсоңуз болот эле да. Мына суроо боюнча, мен түшүнүгүм боюнча жубайы
Россияда экен. Жана биздин Минский конвенция деген келишим негизинде. Россияда экен, мен Россиясын укпай чет өлкөдө. Ошол Минский конвенциянын келишим негизинде ушул биздин тийиштүү соттун чечимин тийиштүү ошол сот аткаруучулар жиберет, ооба. Ошол Россияда иштеген жеринен дагы ошол эрежесин дагы түшүндүрүп эгерде бул жерден соттун чечими чыгара турган болсо, балдарга карата атайын алимент чегере турган болсо, биздин эле сот аткаруучулар ушу Минский конвенциянын негизинде эгерде апасы атайын бир жерде иштеп, бир жашаган дареги белгилүү боло турган болсо, ошол эле ошо орус жергесине сот аткаруу барагын жөнөтөт дагы, ошол жактан атайын айлыктан кайра сиз бул жерден банктан счет ачып койсоңуз, бул жакка келип түшө берет ал акча. Биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн баары биздин WhatsApp номерибизге чалууда, экранга байланыш телефонду коюп койсоңуздар. Телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Угуп атабыз, сурооңузду айтыңыз. Балдарды алимент төлөбөй жүрүп аткан алимент төлөтүп алсаң Телевизордун үнүн азайтып, андан алысыраак болуп, анан сүйлөсөңүз. Тилекке каршы байланышыбыз үзүлүп калды. Кийинки WhatsApp номерибизге келген суроону айтсам, менин күйөөм, мен боюмда бар кезимде мен менен мыйзам чегинде ажырашпай туруп эле башка бирөөгө үйлөнүп алды дейт. Мен сотко берип алимент талап кылсам болобу деп сурап атат. Ооба, албетте, эгерде боюңузда бар кезинде жолдошуңуз башка бирөөгө баш кошуп үйлөнүп алга турган болсо, эми мен түшүнүгүм боюнча никени кыркпай туруп, сот аркылуу кыркпай туруп үйлөнүп алды деп атат да. Ал үйлөнүү деле ошого жараша мыйзамсыз болду болуш керек да. Себеби дегенде аны менен бир никеде туруп, экинчи нике менен катталууга мүмкүн эмес мыйзам боюнча. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул негизи бала азыр атасынын атында катталган бекен, ошол мен да ошо телекөрүүчүдөн сурайт элем. Эгерде катталган болсо, албетте сиз алиментти өзүңүзгө эле эмес, өзүңүз ошо баланы 3 жашка чыгарганга чейин өзүңүзгө кошуп, балага жашы жеткен балага анан өзүңүзгө кошуп туруп алимент өндүргөнгө толук мүмкүнчүлүгүңүз бар, укугуңуз бар, мыйзамда көрсөтүлгөн да. Кезек Facebook жана YouTube'дан келип жаткан суроолор үчүн кечиресиз, түз байланыштагы телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сурооңузду айтсаңыз. Менин кызым, 2 кызым менен ажырашып кетти. Алимент кескенине 1 жылдан ашты. Эмгиче төлөбөйт. Кошкондо соттор чакырат, барат, тиги келбейт. Аны эмне кылыш керек? Бишкекке канда Бишкектин сотторуна кайрылсак болобу? Ушул жөнүндө жакшы маалымат берип койсоңор. Кантип алиментти төлөп алабыз? 2 кызым бар. Ошо төлөбөй атат. 2 жыл болду ушу сот чечим чыгарып бергенде. Күндө сотко бир эме кагаздарын жиберет. Келбейт. Бербейт. Эгерде соттун чечими чыккан болсо, балдардын апасы ал соттун чечимин, сот аткаруу барыгын же соттук буйрукту алып барып сот аткаруучуларга өткөзгөн болуш керек менин түшүнүгүм боюнча. Анан эгерде ошо сот аткаруучулар аткарбай, же сот аткаруучулар ага кайра жардам берип, бир кандайдыр бир бузуулар боло турган болсо, сот аткаруучунун үстүнөн да даттануу жазсаңыздар болот. Эгерде сот аткаруучу өзү кошулуп, бирок ошо өндүрүүгө мүмкүнчүлүк таба албай, өндүрө албай жаткан болсо, ошо эгерде болот, карызкорлор чет мамлекетке чыгып кетип калышы мүмкүн, ошол эле орус жергесине чыгып кетип калышы мүмкүн. Мындай учурларда эмне дейт элем, ошо сот аткаруучунун да кыймыл аракеттерин байкап, эгерде ага жардам берип аткан болсо, анын үстүнөн даттануу менен кайрылып сот департаментине. Жана ошондой эле сот чечимин аткарбагандыгы тууралуу мыйзам чегинде жооп берүүгө, башкача айтканда кылмыш жоопкерчиликке тартууга чакырат элем да. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Мен
Мен 50 жаштан эле 2 бала менен чыкмакчымын да, мага баштаган оюнчу. Ошондон бери мен вообще чыга албай атам да. Улам документ тапшырсам, документин тапшырсам эле жарады деп коюп эле кайра жараксызга чыгарышып атат. Эми 55 жашка чыктым, 55 жашта да документ тапшырсам, анда жараксыз деп дагы өткөрүп атат. Кандай кылсам болот? Кимге кайрылсам болот? Албетте сурооңузга чоң рахмат эже, бирок биз бүгүн пенсия жөнүндө эмес, алимент жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошондуктан кийинки телекөрүүчүбүздүн суроосуна өтө берели. Саламатсызбы? Менин атым Асель, жолдошум Россиянын жараны Орус улутунда дейт. Үйлөнгөнгө чейин ипотекага үй алып, ай сайын төлөп жаткан дейт. 2019-жылы үйлөндүк, 2020-жылы кыздуу болдук дейт. Ошол эле 2020-жылы ал үйүнүн ачкычын колуна алды. Эгер биз ажырашсак, алган үйү бизге бөлүнөбү же алимент гана төлөп калабы дейт. Бул өтө баягы азыркы күндө актуалдуу суроо болуп атат. Эгерде ипотека менен төлөп бүтүп ачкычын алып, андан тышкары жеке укукту анықтаган документтерин кошо ала турган болсо, никеси мыйзам түрдө катталган болсо, ал мүлк ошол эле Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк кодексте жана ошондой эле жарандык кодексте көрсөтүлгөндөй, бул чогуу тапкан мүлк деп аталат да. Жубайлардын чогуу мүлкү болуп, тең экиге бөлүнүүгө мыйзам жол берет. Андан тышкары ошо кызынын, мен түшүнүгүмө караганда 20-жылы кыздуу болдук деп атабы, же 19-жылы? 2020-жылы. 20-жыл болсо, кызы бир эле жашта экен, 3 жашына чейин өзү кошо алимент алууга толук укуктуу да. Түшүнүктүү. 2004-жылы ажырашып кеткем дейт. Улуу кызым 22-ге, кичүүсү 18-ге чыкты. Алимент албай өзүм жалгыз бактым дейт. Азыр ошону сотко берип, алиментти төлөтүп алсам болобу же кеч болуп калдыбы деген суроо экен. Кыздар эми 18-ге 22-ге чыгыптыр, толук жашы жеткен болуп, толук уже өзлөрүнчө иш алып бара турган болуп калыптыр. Ошондуктан мыйзам чегинде азыр кеч болуп калды. Тилекке каршы ошол балдар жаш кезинде алышыңыз укуктуу элеңиз да. Азыр кеч. Менин бир кызым бар дейт. Аялым менен ажырашып кеткенмин. Бирок менин аялым андан кийин дагы турмушка чыгып, бир кыздуу болду. Жашоо турмушу начар дейт. Мен алимент төлөйм, бирок кызымды көрсөтпөй жатат. 2019-жылы чечим чыккан дейт. Көрсөтсүн деген. Бирок ошол сот аткаруучуларды дагы тоотпой, кызымды такыр көрсөтпөй жатат деген экен. Бизден бул эгерде ошол кыздын бала менен атасынын жолугуу тууралуу убактысын жана ордун аныктап берген болсо сот, бул соттун чечимин аткарууга милдеттүү да. Эгерде аткарбай турган болсо, анда ошол эле сот аткаруучулар ушундай маалымат бериш керек. Ушу мисалы мына жоопкер могу соттун чечими, могу соттук актыны аткарбай атат депчи. Ошол күндөн баштап бул соттун чечимин аткарбагандыгы тууралуу да өзүнчө жоопкерчилик деп жана айтпадымбы? Түшүнүктүү. Телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Телевизоруңуздун үнүн азайтып, алыс отуруп алып, анан сурооңузду айтсаңыз. Саламатсыздарбы. Мен Каракулча районунан Бакалбаева Курманжан. Менин кызым Бакалбаева Элзат, мына Базар Кыргыз районунун Кеңеш айылына турмушка чыгып ажырашкан. 2 кызы бар. Ушуга күйөө балам алимент төлөбөйт да, ушуну кандай кылып алсам болот? Кыздары бизде биякта болду жашайт. Биздин өзү Россияда, күйөөсү да Россияда жүрөт, бирок төлөбөйт, алимент төлөбөйт да. Боло турган болсо, ажырашып кеткенден кийин сотко негизи добарыс менен кайрылды экен, кайрылбады экен, мына ошону толук маалымат айткан жок. Жөн эле төлөбөй атат деп атат. Эгерде баягы болот, кээргесте өз ара сүйлөшүп алышып, мен сага төлөп турам депчи. Эгерде ошентип төлөбөй турган болсо, анда мен чакырык кылат элем, сотко добарыс менен же болбосо арыз менен кайрылып туруп, атайын соттук мыйзам чегинде соттук акт менен алиментти өндүрүшүңүздөр керек биринчи, абзел. Андан кийин анан ошону аткарбай турган болсо, ушу жогоруда жанатан бери айтып келип атам, аткарбай турган болсо, ошондой эле аталык милдеттен ажыратып, жана ошондой эле аталык укуктан ажыратып, жана ошондой эле сот жоопкерчилигине да тартса болот, кылмыш жоопкерчиликке тартса болот да.
Саламатсызбы дейт, менин жолдошум Россиянын жараны дейт, азыр Москвада, биздин никелешкен эмеспиз, никелешүү күбөлүгүбүз жок дейт. Биздин ортобузда бир балабыз бар, ажырашып кеткенбиз, мен аны сотко бере аламбы дейт, эгер биздин нике күбөлүгүбүз жок болсо. Бул суроодо эгерде нике күбөлүгү жок болсо, баланын баягы туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасы деген атасынын намы жазылган бекен, жазылбаган бекен, мына ошол толук маалымат жок экен. Бирок мен ошону айта кетсем, эгерде атасы деп жазылбаган болсо, алимент өндүргүсү келсе, анда биринчи атасы деп таап берүү жөнүндө юридикалык факт табыш керек. Андан кийин анан алимент өндүрүү жөнүндө сотко кайра дуарыз менен кайрылат. Же болбосо, ошол эле экөөнү бириктирип эле атасы деп таабуу жөнүндө жана ошондой эле алимент чегерүү жөнүндө деп дуарыз менен кайрылса болот. Эргашев Сардор түз байланыштагы телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен сиздерге Ысыкөй областынан Семеновка айынан чыгып атам. Жолдошум экөөбүздүн ортобузда 2 бала бар эле, 2005-жылы ажырашканбыз. Бир балам уже армияда, бир балам жогорку окуу жайына быйыл өттү. 2017-жылдан бери такыр алимент төлөбөй койду. Сот аткаруучуларга 2017-жылдан бери кайрылып атам. Экинчи жолу сот болуп штраф ошо алимент төлөбөгөнүнө байланыштуу штраф салынган. Ошо боюнча деле эч кандай жылыш жок, андан кийин деле эч кандай жылыш жок. Бир милицияга айдайт, бир кайра сотко айдайт. Ошо 5 жылдан бери убара болуп атам. Балдарга ошо окуу жайына акча керектигинен материалдык жактан кайрылып аттым эле. Ошого жардам берип койгонго адвокат же болбосо кандай жардам бере аларыңарды билейин дедим эле да. Чоң рахмат сурооңузга. Чоң рахмат. Чындыгында 2000 бирок азыр менин түшүнүгүм боюнча балдардын жашы жетип калган окшойт. 18ден өтүп калган болсо, эми мындан ары эсептелинбейт, бирок ошого чейинки соттук акт менен атайын чегерилген алиментти бул төлөөгө милдеттүү, толук милдет менен. Эгерде ошол дагы эле төлөбөй жаткан болсо, анын атында катталган кандайдыр бир мүлк болсо, сот аткаруучулар негизи ошол мүлктөрдүн баарына арест коюп туруп, анан кийин сотко дагы бир арыз менен кайрылсаңыз болот. Баягы алиментте чогулган акчаны башка жол менен өндүрүп берүү жөнүндө депчи. Башкача айтканда, ошол жол мыйзамдаштырып туруп, анан кийин мүлктөрүнөн атайын өндүрүү жөнүндө кайрылсаңыз болот арызгачы. Арыз менен сотко. Кезекти анда мен Ширинге узатам биздин соц тармактагы суроолорго. Бизге дагы бир соц тармакка суроо келди. Анда мен күйөө менен ажырашып кеткенмин, ЗАГСта жок, кандай алиментке таштасам болот? Азыр уулум 12де деген билдирүү келип түштү. Эгер уулуңуз 12де боло турган болсо, ошо жана да айтып кеттим, ошо туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын атасы деп жазылган болсо, алимент ортодо нике жок болсо деле алимент өндүрүүгө мыйзам жол берет. Эгерде атасы деп жазылбаган болсо, бирок ошо атасы экенин далилдей ала турган болсоңуз, эми баягы үй бүлөлүк кезде төрөлгөн, чогуу жашап жүргөндө төрөлгөн, андан кийин баягы чогуу түшкөн сүрөттөрүңүздөр менен кошулуп туруп, сотко дуарыз менен атасы деп аныктап берүү жөнүндө жана алимент өндүрүү жөнүндө деп арыз менен кайрылат дагы. Анан ошондон анын сот аткаруучулар өндүрүп андан ары иш алып барат да. Биздин байланыштагы телегөрүүчүбүз күтүп калды. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду айтсаңыз. Байланыш үзүлүп калды. Кийинки биздин WhatsApp'тагы номери кийинки телегөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Алло, саламат. Мен кетип атам. Менин кандайда менин кызым деген же үнү телевизордон алысыраак отуруп, телевизордун үнүн азайтып, мен телегөрүүчүлөргө айтып кетмекчимин, байланышка чыгып атканда телевизордон алысыраак отуруңуз, анан дагы сыналгыңыздын үнүн азайтып коюңуз, антпесеңиз бизге так угулбай калат ушундай болуп. Андан кийинки биздин телегөрүүчүбүз экен, биздин
Эргашев Сардор дегенден кайра келип атат. Окуп коеюнчу, бул аялы менен ажырашып кеткен экен, бирок балдарына алимент төлөйт экен. Балдары аялынын апасынын колунда экен. Аял болсо андан кийин 5-чи жолу турмушка чыгып атыптыр. Аны апалык энелик укуктан ажыратып, балдарымды өзүм алайын десем, жок, сен менин апама алиментти төлөп кое бер, менин апам багат деп болбойт дейт. Мен кандай кылсам болот деген суроосу менен кайрылган. Жакшы суроо экен. Бул жерде мен ошо Сардорду атасы, угуучу, көрүүчү Сардорго айтып кеңеш айтып кетет элем. Эгерде чындыгында ошо апасы балдарды тайнесине таштап коюп атат да, тайнесине таштап туруктуу бир өзү иш алып барып, же болбосо балдар менен балдарга тарбия көрсөтүп, балдар менен кошо жүрбөсө, атасы алып алууга толук укуктуу да, мыйзам чегиндечи. Себеби дегенде бул атасы. Балдар же атасында, же апасында болуш керек. Мыйзамда тайнесинин колунда болуш керек эмес. Бул жерде атасы, апасы экөө тең тирүү туруп, балдар эмне үчүн бүгүнкү күндө тайнеси менен чоңоюш керек да? Себеби дегенде мыйзамда көрсөтүлүп турат да. Же балдар атасынан тарбия көрүп, атасы менен чогуу жашаш керек, же апасы менен. Эгерде Сардор сиз өзүңүз укугуңуз бар негизи, эгерде мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, балдарды баардык ошо соттук акт менен болсо деле барып туруп, ушу балдардын ошо тайнеси менен ушунча жылдан бери жашап жүрөт деп, мисалы ошо территориалдык атайын социалдык башкармалыкка кайрылып арыз менен, андан кийин ошол жактан атайын бир корутунду алып, мына ушу балдар ушунча жылдан бери тайнесинин колунда өсүшөт, тайнесин тарбия алат деп, анан ошондо атасы менен баягы кошо чогуу акты түзүп, атасы ошолордун баарын иштеген жеринен кандай булагы бар, канча алимент төлөп жүрөт, ошонун баарын чогултуп туруп, негиздеп туруп сотко арыз менен кайрылып, балдардын жашап турган жерин аныктап берүү жөнүндө сотко кайрылса, сот толугу менен атасына балдарды чечип берүүгө, башкача айтканда балдардын жашаган жерин аныктап берүүгө мыйзам жол берет да. Андан кийинки 13:33 менен аяктаган абонентибизден келип атат. Менин күйөөмдү алиментке январь айында бергемин дейт. 3 балага 6200 сом өлчөмүндөгү алимент төлөсүн деп чечим чыгарып берген дейт сот. Бирок андан кийин менин жолдошум 2-чи топтогу майыптыгы менен пенсияга чыгып алды дейт. Анын пенсиясы 2036 сом экен. Бүгүнкү күндө сот чечим кылып чыгарып берген 6200 сомду эмес, ошол 2036 сомду гана берем, ошол пенсиямды деп айтып жатат дейт. Ал ошентип пенсиясы менен кутулуп кетсе болобу деген экен. Кыска жооп берип койсоңуз, андан кийинки негизи пенсиясы менен кутулууга болбойт. Менин түшүнүгүм боюнча сот атайын уже акчалай түрдө атайын алименттин суммасын көрсөтүп чыгарган экен. Ошол сумманы төлөш керек. Кийинки теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Эже телевизордун үнүн азайтып, алысыраак отуруп алсаңыз, ошондо жаңырбайт. Бул байланышыбыз дагы үзүлүп калды. Биздин көрсөтүүбүз соңуна чыгып келе жаткандыгына байланыштуу биз анда суроолорду кабыл алууну токтотобуз. WhatsApp, Telegram аркылуу дагы бизге көптөгөн суроолор келип атат. Шерин, ошолордун баары комиссиянын колуна тийдиби? Демек, мен сиздерге анда убакыт келип жетти. Жыйынтыгын карай берсеңиздер. Негизи эле алимент бир канча түргө бөлүнөт эмеспи? Мына ушул алиментти сотсуз эле ажырашып кетсе деле жубайлар өздөрүнчө келишим түзүп алып, эч кандай сотту аралаштырбай эле ортодон төрөлгөн балдарын бакса болот да, туурабы? Албетте, сиздики туура маекта. Негизи чындыгында баланы төрөөрдө жубайлар мамлекеттен суробайт да, мисалычы, туурабы? Ошондой эле ажырашкан маалда дагы өзлөрүнчө албетте биринчи келишимге келип, балдар ким менен жашайт, биринчи ошол маселени толук аныктап туруп, андан кийин чырылдашып, талашып, андан кийин сен баланча акча төлөбөйсүң, сен баланча акчаны баланча жок кылып атасың дебестен, ортодо бир келишим менен, өз ара келишим менен, албетте жазуу жүзүндө түзүп алса да болот. Ошол келишимдин негизинде же атасыбы, же апасыбы, балдар ким менен жашай турган болсо, башка тарап акчалай жардам берип, балдардын тарбиясына
чогуу көмөк көрсөтүп, мен алимент эле төлөп атам деп ошону милдет кылышат да. Жок, алимент эле төлөп эмес, балдардын туулган күнү бар, мисалы. Балдарда туулган күнүндө атасы менен, апасы менен чогуу болууга алардын да каалоо тилеги болот. Аларды да эске алып, мындайча айтканда, үй бүлөлүк кодексте жана балдар тууралуу кодексте дагы айтылат, жашы жете элек баланын жеке эң ыйык кызыкчылыгынан ата-эне баягы балдардын кызыкчылыгын биринчи иретке коюш керек, биринчи кезекке коюш керек да. Азыр тилекке каршы биздин күндө мына актуалдуу болуп атат. Эмнегедир ата-энелер өзлөрүнүн кызыкчылыгын биринчи орунга коюшат дагы, балдардыкын эске албай калып атышат дагы. Мына ошонун негизинде тилекке каршы ушу балдардын көп туура эмес тарбия алып, же болбосо туура эмес жаатта өсүп атканына да ошол себеппи деп эсептейм да. Түшүнүктүү. Биз кийинки жумада мурас мүлктүн бөлүнүшү жөнүндө сөз кылабыз. Жогорку соттун берген маалыматы боюнча акыркы кезде дал ушул мурас мүлктү талашып соттошкондордун саны көбөйүптүр. Тактап айтканда, бир туугандардын атасы менен баласы, энеси менен кызы өздөрүнүн мураска кала турган мүлкүн талашып, соттошуп, күндөн күнгө мына ушундайлар абдан көп болуп жатат дейт. Биз берүүбүздө дал ушул мурас мүлктү бөлүштүрүү жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан сиз дагы мурас мүлкүңүздү, өзүңүздүн энчиңизди ала албай кыйналып жүргөн болсоңуз, анда бизден кийинки теле берүүбүзгө байланышка чыгып, бизден адвокат менен акысыз, камсыз болуу мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Кийинки жумадан баштап биздин теле берүү 5-чи күндөрү, ар аптанын жума күндөрү кечки саат 8-ден 5 мүнөт өткөндө эфирге чыгат. Мындан кийинки берүүлөрүбүздө биз бир гана ошол түз эфир учурунда гана келген суроолорду кабыл алабыз. Анткени биз өткөн берүүбүздөн баштап бир жума бою суроону кабыл ала турган болсок, анда биз алардын баарына жооп берүүгө физикалык жактан дагы мүмкүнчүлүгүбүз болбойт экен. Биз мынчалык көп теле көрүүчү кайрылат деп ойлогон эмеспиз. Бизге келген теле көрүүчүлөрдүн саны, суроолордун саны абдан көп болгондуктан биз мына ушундай чечимге келдик. Андыктан сурооңузду даярдап, камдап, кийинки аптанын жума күнүн күтүп отуруп туруңуз. Балким сиз биздин көрсөтүү аркылуу акысыз адвокат менен камсыз болуп каласыз. Анда эмесе мен азыр сөздү комиссиянын мүчөлөрүнө узатам. Биздин комиссия бүгүн кайсы жарандарыбызды тандап алды, анда саналуу мүнөттөрдөн кийин билебиз. Акжол Сабырович, айтып койсоңуз, кандай жыйынтыкка келдиңиздер? Бүгүн өтө көп суроолор түшүп келди. Чынын айтканда, ушул алимент маселеси абдан көйгөй маселе. Ушул көбүнчө суроолор ушул соттун чечими бар, бирок тилекке каршы ушул алиментин өндүрө албай жүргөн көйгөйлөр, мына көп суроолор ошол багытта болду. Ал эми бул багытта мына биздин адвокатыбыз айтып кеткендей, ушул сот аткаруучулар аркылуу ушул маселени чечүү мындай бир жол жоболорун дагы биз ушул биздин борбор аркылуу дагы кеп кеңеш аркылуу же болбосо адвокат менен камсыз кылып берүү аркылуу дагы жардам берүүгө даярбыз. Андыктан ушул жерге келип түшкөн суроолорго биз колдон келишинче ушул өзүбүздүн борбор аркылуу ар бир жараныбызга тийиштүү юридикалык кеп кеңеш суроосуна жооп бергенге аракетин жасап, ал эми ушул кайрылган жарандарыбыз ушул биздин мыйзамдын критерийлерине дал келе турган болсо, биздин ушул республика боюнча борбордорубуз бар, ушул жерге кайрылып, ушул тийиштүү адвокат дагы алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми бул долбоордун алкагында мына бүгүн тилекке каршы мына телефон аркылуу бизге чалган, ушул Кара Кулжа айылынан чалган эжебиз, мына Базар Коргондо кызым турмушка чыгып, мына 2 кызы бар. Бүгүнкү күнгө чейин ушул алимент ала албай же кантип алабыз деген суроосуна биз тактап дагы бир сая тактайбыз, бирок ушул суроону тандап алууга мындай бир жыйынтыкка келдик. Менин оюмча бул сотко дагы бериле элек иш окшойт. Биз аны дагы тактайбыз. Ошол эжебизге ушул жардамды берүүгө, ушул адвокат менен камсыз кылып берүүгө чечтик.
Базар Коргондон байланышка чыккан эже. Да, аты жөнүн жазбай алыптырбыз, эми анан кийин тактап алабыз. Курманжан. Курманжан эже. Курманжан эже. Ал эми экинчиси болсо мына соц тармак аркылуу, WhatsApp аркылуу келген, тилекке каршы аты жөнүн жазбаптыр, бирок номери жок, телефон сотовый номери бар экен. Акыркы 4 цифрасы 56-76. Бул жерде жанакы ЗАГСы жок. Алимент ала алсам болобу деген 12 жашта балам бар деген ушул карындашыбыз болуш керек. Ошол карындашыбызга дагы биз ушул адвокат камсыз кылып берип, ЗАГСы жок болсо дагы ушул сот аркылуу ушул алимент өндүрүп берүүгө, адвокат тарабынан жардам берүүгө даяр экенибизди билдирип, ушул эки кишини тандап алууга биз ушундай жыйынтыкка келдик. Чоң рахмат. Кошумча барбы сиздерде? Кошумча эми айтып кетсек, бул теле берүүчүлөр боюнча 7-8 суроо болду да. Көбүнчө ошо так берилиш керек экен да. Так берсин, маалыматтын өзү жөнүндө, жанагы өзүнүн социалдык абалы жөнүндө так маалымат берсе, себеби бизге тандап алганга жеңил болот. Критерийге туш келеби же туш келбейби, ошону айтып кеткибиз келет. Мына 70тен ашык WhatsApp суроо келди, мына соц тармактардан. Ошолордун баарын тандаш биз үчүн да, комиссия үчүн дагы өтө татаал болот экен да. Ошон үчүн убакытта тар болуп калат. Ошон үчүн бирге аты жөнүндө жазып койсо баары негизи. Анан ошо сөзсүз өзүнүн жанагы критерийге туш келеби, ошо өзү жөнүндө дагы маалымат жаза кетиш керек. Максат мырза, сизде сөз барбы? Теле көрүүчүлөр, чынын айтканда бул долбоор боюнча бизге кайрылуулар аябай көп түшүп атат. Мен айтарым, баягы бул долбоордун башталганына мына 1 жума болду. 1 жума аралыгында Коомдук 1 каналдын кабылдамасында канчалаган кишилер келди, өзүнүн суроолору боюнча муктаж болгон. Андан тышкары телефон чалуулар болуп атат. Кеминде дегенде 200-300дөн ашык WhatsApp номерге SMS сообщениялар келип атат. Ошонун баарын биз карап чыгып, мүмкүн болушунча карап талдап атабыз. Ошо берүүнүн аркасында бүгүн мынакей 2 суроону тандап алдык. Мунун алкагында биз чоң рахмат сизге Максат мырза. Курманжан эже жана 56-76 менен аяктаган абоненти сиздердин ишиңиздерде акысыз адвокат долбоору колго алат. Кийинки аптанын жума күнү кечки саат 8ден 5 мүнөт өткөндө кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.